тигинде үлгүдөгү машина айдап атыптыр, тигинде үлгүдөгү гаджет алыптыр, телефон алыптыр, анан тигинтип жашап атыптыр, мынтип жашап, үйлөрдү алып жашап атыптыр депчи. Кийин эгерде сен тил билбесең, онлайн неме котормочуларды коюп койгон. Онлайн котормочу сага так которуп берип турат да. 4-айда права алып машина айдай баштадым. 6 врач айланаңда туруп алып баардыгы сага кызмат көрсөтүп турушат. Анан керектүү нерсеңдин баардыгын алып барасың го. Мисалы балага салфетка, жалайык, малайыктарын алып барасың. А бул жакта бүт баардык нерсени төрөткана өзү берет. 100дөн 200дөн табат. Көп акча табат дей бересиңер, анан Кыргызстандагылар көп акча сурап бизди тажатышты. Башка бир дүйнөгө кирип кеткен, мындай кандай десем, изилденип атабыз. Кандай болот эми ал жакта айта албайт. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Аксамай Назарбай кызы. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Аксамай Назарбай кызы. Америкага келгениме 2,5 жылдын жүзү болуп калыптыр. Америка ушундай, тигиндей деп так кесе айтып, мындай эксперт катары айтып бере албайм, анткени мен келгенден кийин көбүнчө декретте болуп калдым дегендей. Ошон үчүн жай турмуш, жай тургун катары гана бир аз өзүмдүн көз карашыма жараша гана байкоолорумду айтып берейин. Ошол туура болот окшойт. Америкага жаңы келгенден баштап өзүмдүн сезимдерим менен бөлүшүп кетейин. Биринчи эле келгенде чындыгында аябай жаккан. Асман тиреген немелери, имараттары, суулар аябай кооз көрүнөт го, айрыкча Чикагога келгенде. Ошо чын эле даунтаун деп коет, шаардын центри аябай сонун көрүнгөн. Анан кийин бирок кыргыздардын көбү ал даунтаунда жашабайт. Көбүнчө мындай шаардан четирээк жашайт да, жана Кыргызстандагы Ак Ордо деген сыяктуу конуштар сыяктуу жактарда кыргыздар аябай көп жайгашкан. Ошентип мен келгенден кийин биринчи эле кыргыздардын кафесине алып барган. Барып өзүмдү бир чужой жакка келгендей такыр сезген эмесмин да, анткени кыргыздар ушунчалык көп. Анан кийин кафесине барсаң деле кыргызча жасалгасы менен, тамактары да кыргыздардыкындай эле дам. Кыргыздардын неме жанында магазини бар, бүт Кыргызстандан келген тамак аштар, мындай белгилүү тамак аштардын баардыгы бар. Ошон үчүн өзүмдү бир бейтааныш неме чоочун киши катары сезген эмесмин да. Тескерисинче таң калгам. Америкага келсем деле жанагы эле кыргыздардын тамактары го депчи. Анан кийин келип эле иштеп кетпегениме дагы бүт эле кыргыздар менен аралашып жүрүп, бүт дагы бир таң калган нерсем, кыргыздар 10-15 жыл, 20 жыл жашагандар деле Кыргызстанда кандай болсо ошол сыяктуу да, мындай көз караштары өзгөргөн эмес. Ошол боюнча. Бирок балдарынын өзгөргөнү бар ооба. Ошо. Анан келгенде бир нерсе таң калтырган, америкалыктар көчөдө басышпайт экен. Кыргызстанда мындай го, эшикке чыксаң деле, магазинге барсаң деле, остановкада турсаң, ушундай адамдар дайыма жыш, дайыма адамдарды көрүп турасың го. Бул жака көчөгө чыксаң жым-жырт, эч ким жок. Бирок эшиктердин асты бүт баары таптаза. Качан чыгып үйүн астын тазалап чыгып кеткенин да билбейсиң да. Чындыгында мындай шаардын четинде жашаган үчүнбү мага ошондой сезим болгон. Такыр адамдар жок болуп, анан кийин мен ал кезде, мен жаңы келген кезде, менин жолдошум трак айдайт болчу. Ал мени таштап коюп трака кетип калчу да. Анан башында мен үчүн бир аз күнөө алган эмесмин, анткени машина айдаганды билбейм. Машина айдаганды сөзсүз билиш керек экен. Бул жака келгенде эмнеге дегенде, Кыргызстандагыдай мисалы эшиктин астына чыга калып эле бир аз 5-10 минутталык жерде магазиндар толтура го. Бардык жакта ошондой барып бир нерсени алып келе каласың да. Бул жакта андай нерсе жок. Сен сөзсүз машина менен барып алып келишиң керек да. Продукты, өзүңө керектүү нерселердин баардыгын машина менен барып алып келбесең, антип Кыргызстандагыдай жакын жерде магазиндер жок экен. Анан кийин
Ошон үчүн бул жака айтышат экен, дайыма Америкага келерде машина айдаганды үйрөнүп кел депчи. Албетте бар магазиндин прям жанында жашагандар бар, аларга сөз жок. Бирок көбүнчө бир 90% адам, 99% адам магазиндерден алыс жашашат. Ошон үчүн сөзсүз машина айдашат бул жакта. Анан ошентип өзүм бир 3 айда үйрөнүп, 4-үчү айда права алып машина айдай баштадым. Анан өзүмө жашоо кызыктуу боло баштады. Каалаган жагыма барып, каалаган адам менен мындай жолугуп дегендей. Анан Америкадагы мага дагы жаккан бир нерсе бар. Мен ушул жакта кош бойлуу болуп анан төрөдүм да. Кош бойлуу болгондон баштап мындай бул жакта кызмат көрсөтүү деңгээли баары бир жогору да. Ар бир 2 ай сайын, анан кийин 1 ай сайын, анан жума сайын текшерип, ар бир барган сайын баардык анализиңди алып аябай жакшы текшеришет да. Анан кийин төрөткө дагы Кыргызстанда эркектерди киргизбей коет го мамлекеттик төрөтканалар. А бул жакта менин врачым тескерисинче сенин киришиң керек, аялыңа колдоо көрсөтүп турушуң керек деп тескерисинче алып кирген да. Мага ошол нерсеси жаккан. Анан 5-6 врач айланаңда туруп алып баардыгы сага кызмат көрсөтүп турушат. Анан кийин эгерде сен тил билбесең, онлайн котормочуларды коюп койгон. Онлайн котормочу сага так которуп берип турат да. Эч кандай кыйынчылык болбойт. Анан кийин бул жакта еще эң чоң плюсу сенден сүйүнчү пул албайт. Киндик кескен энеге деп албайт, көрүндүккө бер деп эч кандай албайт. Кыргызстанда еще бир чоң пакетти көтөрүп барасың го, баардык өзүңдүн керектүү нерсеңдин баардыгын алып барасың го. Мисалы балага салфетка, жалайык, малайыктарын алып барасың. А бул жакта бүт баардык нерсени төрөткана өзү берет. Жалайыктарын өзү берет, памперстерин өзү берет, сүттөрүн башында жана немелер бар го, формулалар. Короче, ошолорду өзү берет. Бул жакта чоң төрөткананын ичинде бир эле чоң бөлмөнү эле сага берип коет. Ал жерде күйөөң дагы келип жатып калса болот. 2 күн кошо күйөөң жатып, сени менен чогуу баланы карашат да. Баланы ар бир 2 саат сайын келип врачтар кирип текшерип карап турушат, төрөтканадан чыгып кеткенге чейин да. Анан төрөтканадан чыгып кетип атканда дагы сени мен бул жакта неме болчу, апам кайненем болчу. Ошонун көзүнчө дагы мени болбой чыгып кетип атканда жанагындай коляскага салып отургузуп, аны эшикке чейин алып чыгышып, мени мындай ыңгайсыз болгом. Бирок ошентсе дагы эшикке болбой алып чыгышып, ушундай кызмат көрсөткөндөрү чын эле жакшы да. Анан бир нерсеси бар, бул жактан бала мындай моюндары катал эле, бирок биз тура отургузганды билген эмеспизби, машинага карсетке отургузушат го. Ошо машинанын неме коопсуздукту аябай карашкан да. Роддомдон чыгып кете электе баланы ошо карсетке отургузушуп, ошонун ремендерин таккандан бери үйрөтүп, ошону текшерип, туура кылдыңарбы деп, ошол баланы мынтип көтөрүп чыкпайсың да. Ошо карсет менен көтөрүп чыгасың, машинеге карсет менен отургузасың да. Аны баланы машинага колунго кармап отурганга бул жака такыр болбойт. Ага дагы аябай чоң штраф алат экен. Анан эгерде бир нерсени туура эмес кылсаң, мамлекет балаңды алып коет экен. Ошондой жактары бар. Анан бала төрөлгөндөн кийин тоже педиатрларга барып көрсөтүп турасың да. Ар бир ай сайын барып көрсөтүп турасың. Вакциналарын өз ордунда беришип, мындай кызматы аябай жакшы. Бирок бир нерсе бар. Мындай чын эле кызматы жакшы. Площадкелери, комнаталары, колдонгон нерселери бүт баардыгы таза. Бирок эмнегедир мындай кош көңүл мамиле кылгандай кээде сезилип кетет. Деп фальшивый күлүп туруп, анан мисалы температурасы 30-40ка чыгып бала менен барсаң деле, бул норма. Мындай кыжалат болбой эле койгула, бул норма деп эле ошентип берет да. Мындай ушинтип өзү өтүп кетет деп элечи. Анан эч кандай совет бербейт да. Сурамайынча эмне кылыш керек, анан эмне берейин, анан кандай жаткырайын, анан дагы эмне кылайын деп сурамайынча сага мындай совет бербейт да, сунуш айтпайт.
бул ушундай эле иши кылып эле ошоюнча жашай бергиле деп коет. Бир ошол жагы жакшы. Кыргызстанда мындай врачтар урушуп талашып эме ушундай болгону менен айтышат го, мындай күйүп айткандай сезилет. Негедир балаңга суу көбүрөөк бер, мындайынан жаткыр, тигиндей кылба, мындай кылба деп аябай айткандай сезилет да. Бул жакта жалпы жолунан жакшы, бирок мага ошондой сезилген. Анан Америкада адамдар чын эле акчаны кандай жол менен табышат, чындыгында каяктарга кетет расходдор дегенди бир аз үйрөнүп түшүнө баштадым. Анан Кыргызстанда отуруп алып монтип ойлочумун да мен деле, мисалы, вау, булар деген доставкада иштеп деле күнүнө $100, $200, $300 табат экен. Мен бир жума иштеп тапкан акчамды алар бир күндө эле таап коет турбайбы деген сыяктуу ойлор келчү да Кыргызстанда жүргөндөчү. Ооба, чындыгында табат. Ооба, чындыгында доставкада иштегендер деле күнүнө 100дөн 200дөн табат. Бирок алардын ошончолук расходу көп. Мисалы, немеден штраф дегендери бар, иши кылып страховка дегендери бар. Кызылдан өтүп кетсең эле сага $100. Сен туура эмес парковка кылып койсоң $100. Бул жакта неме парковка деген маселе аябай чоң. Мындай парковка койгонго место таппайсың да, анан кийин шашып эле бир 2 минуттагы бир жерге кирип кетсең сага $100 салып коюшат. Анан кийин бир жерден катуураак айдап кетсең камералар аябай көп. Камералар тартып коет дагы $100, $200 штрафтар салышат. Ошентип машинанын майын алмаштырыш керек болот. Ал деле бир $100, $200 кетип калат ошентип. Андан кийин страховка деген нерсе бар. Ар бир айда сен машинанын страховкасына төлөшүң керек. Анан кийин платный дорога деген нерселер бар. Ошентип атып, жанагы иштегениңден көп эле ошол жакка кетип калат да. Аябай абайлап, бир дагы штраф албай, бир дагы камерага түшпөй, ушинтип иштесең эле, билбейм, анан кийин күндө эле ошондой боло бербейт. Бир күн ошол акчаны табасың, болбосо таппайсың. Только 5-чи күнү, 6-чы күнү эме воскресенье күндөрү гана ошо 200-300 таппасаң, башка күндөрү таппайсың да. Эми бул доставщиктер үчүн. Анан тракисттер үчүн болсо, мисалы, менин жолдошум башында ошо трак айдап иштечү. Мен башында келгенде мени таштап коюп кетип калчу да. Анан түнү менен сүйлөшөт болчук. Алар өздөрүнүн жашоосун тобокелдикке коюп иштешет да. Уктап кетип атып жолдон чыгып кеткен учурлары болот. Мен ойготуп тур дейт. Анан сен телефон аркылуу аны ойготконго деле алың жетпей калат да. Анан немеден жолдон чыгып кетет. Бул жакта болсо машиналар, чоң жолдор аябай көп, өлө катуу айдашат. Мындай аябай опасный жолдо айдашат да. Анан кийин мисалы кышында неме бар, сезон деген нерсе бар. Бул жакта мисалы бир жыл ошол сезонду күтүшөт. Жанагы жаңы жылга жакындап калганда жакшы болот да. Анан ошол кезде ал кез именно жана кар жааган кездерге туура келип калат да. Жолдор төө ашууга окшогон жолдор бул жакта толо тура. Видеолордон өзүңүздөр деле көрүп калсаңыздар керек. Трактор тоголонуп кеткен, күйүп кеткен, ар нерсе болуп кеткен, жолдон чыгып кеткен, бир нерсени сүзүп алгандар аябай көп болот. Ошого булар мындай жашоосун тобокелдикке коюп иштешет да. Мисалы, жумасына 5000 акча тапса, эми жумасына да, анан бир күн чыгып неме трагынан бир жери бузулуп калышы мүмкүн. Бир эле запчасть үчүн $1000 кетириши мүмкүн. 2 дөңгөлөк бүгүн эле уктум бир таанышыбыздан, 2 дөңгөлөгүнө эле $5000 кетирген да. Бир жумалык иштеген акчасын ошол дөңгөлөгүнө эле кетирип койгон. Андан тышкары неме деген нерсе бар. Страховка деген нерсеси бар. Анан кийин ошо платный дорога деген нерселер бар. Андан башка өзүнүн неме жеп ичкени бар дегендей. Мисалы, тракта иштегенде дайыма ысык тамак жок болот. Чикагода ошол тема аябай талкуу жаратып атат да. Эми тракисттер ушунча табат экен го дешипчи. Анан кайра тракисттердин жарымы айтып атышат, ушинтип силер эме көп акча табат дей бересиңер. Анан Кыргызстандагылар көп акча сурап бизди тажатышты. Силер ушундай көп акча табат
деп айтып коюп депчи, ал мындай чындыкка туура келет негизичи. Чындыгында ар кимдин ырыскысын ар жакта берет да. Эми мүмкүн биздин ырыскыны ошо Америкадан берип атат, кимдир бирөө мүмкүн Кыргызстанда берип атат. Кыргызстанда жашап деле Америкадай укмуш акчаны таап иштегендер деле мындай аябай көп азыр, аябай көп болуп кетти. Ошон үчүн Америкага барсам эле байып кетет элем ушу деп ага аябай кыйчалат болгондун дагы кереги жок. Анан дагы бир нерсе, Кыргызстандагылар отуруп мынтип ойлошот да, Америкада вау, тигиндей машина айдап, тигиндей үлгүдөгү машина айдап атыптыр, тигиндей үлгүдөгү гаджет алыптыр, телефон алыптыр, анан тигинтип жашап атыптыр, мынтип жашап, үйлөрдү алып жашап атыптыр депчи. Алардын баардыгы кредит, жада калса үйгө деле бир нерсени алсаң, чоңураак бир нерсени алсаң, ал дагы кредит. Машиналарды аз эле жанагы алдын ала төлөмдү аз эле төлөп туруп ала берсең боло берет да. Мисалы аябай чоңураак машиналарды 1000-2000 төлөп туруп эле калганын 2-3 жылга бөлдүрүп туруп төлөй берсең боло берет да. Анан ойлой бербеңиздер да, вау, тигиндей машинаны көтөрүп айдап жүрөт, ушундай неме болуп кеткен турбайбы депчи. Бул жакта сенин алган дивандарыңан бери, матрастарыңан бери, телевизордон бери баардыгын кредитке алса болот. Ошентип ай сайын кредитке акча төлөп эле акчаларың кете берет дешик болот. Анан бул жактагы мени ойлондурган эң чоң нерсе баланын кандай чоңоюшу да. Азыр биздин балабыз 1 жаш болуп калбадыбы? Ошого аябай көп ойлонобуз. Мисалы, өткөндө эле бир жакка барып келдик, кыргыздардын дайыма чогулуп, ушинтип кой союп, ушинтип отурган жыгыттар бар да. Ошол жака барсак, бир 10дой бала, кыргыздардын баласы бар. Анан мага кызык да, алар эмне кылып атышат, кандай чоңоюп атышат деп карап, байкап отурсам, ар бири өзүнчө ойноп атышат да. Бирөөсү машина ойноп атат, өзү менен өзү. Жок, болбосо айланасында бир 10 бала бар да, ошолор менен чогуу эмес, өзү менен өзү ойноп атат. Бирөө тиги жакта башка оюнчукту ойноп атат, өзү менен өзү. Бирөө болсо деп өзүнчө бир башка бир дүйнөгө кирип кеткен, мындай кандай десем, өзү менен өзү бир жуурулушуп кетпей ошондоп ойноп атышат да. Анан кийин ошол нерсе мени ойлондурду да. Анан дагы бир байкаган нерсе, мисалы Америкада, Кыргызстандан ата энелерин алып келишет да, чоң апаларынчы. Анан ошолор дагы неберелери менен мындай кыргызча сүйлөшө алышпайт да. Кыргызча сүйлөйт, аны неберелери түшүнөт, бирок кайра жооп бере албайт, кыргызча жооп бере албайт дегендей да. Ошол үчүн алар менен аябай мындай жакшы жуурулушуп кете албайт да. Анан биздин балабыз дагы мүмкүн кандай болуп калат эми деп эң чоң ойлонгон нерселерибиз ушундай. Албетте Америкада шарттар аябай жакшы. Мисалы, балдарды барып бассейнге барып сүзгөнгө, тигинткенге, мынткенге аябай үйрөткөнгө жакшы. Бирок чын эле биздин маданияттарыбыз башка. Биздин үй бүлөбүз кыргызча чоңоюшун балабыз, кыргызча сүйлөшүүн, Кыргызстанга барганда чоң аталары менен, туугандары менен мындай дароо жуурулушуп кеткенин каалайбыз да. Анан кийин ошол нерсе кандай болуп калат деп аябай ойлонуп ушинтип атабыз. Бирок баары бул жакта ата энелер балдарын аябай жакшы үйрөтүшкөн. Кыздары, балдары кыргызча так сүйлөшөт, англисче дагы так сүйлөйт. Анан бирок мындай ал нерсе кыргыздардан аз эле пайызда бир макул 30% деп коеюнчу, 30%дары гана ошентип үйрөтө алышат. Анан калгандары ошондой, Бишкекте деле ошондой го. Мисалы, балдары орусча сүйлөйт, чоң ата, чоң энелери менен кыргызча сүйлөшө алышпайт дегендейчи. Ошол нерселери албетте бизди ойлондурат.
Албетте бирок Америкада чоңоюп Американын паспортун алган азыркы балдар үчүн эң чоң плюс болсо керек. Анткени 100дөн ашык мамлекетке кире алат, кийин бул жакта каалашынча келип окуй алат дегендей. Бирок ошо ар бир жердин өзүнүн плюсу анан минусу бар эмеспи. Биз азыр жаңы ата эне болгон үчүн изилденип атабыз. Кандай болот эми ал жакта айта албайт, айта албайм.